Бишкектин Свердлов райондук соту адвокат Икрамиден Айткуловду үй камагына чыгарды. Мындай бөгөт чарасы 21 октябрга чейин аныкталды. Айткулов ага карата иш козголгонун Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановду жактай баштаганы менен байланыштырарын Азаттык радиосуна билдирди. Албетте байланыштырам, себеби мага айыптоого аракет жасап жатышкан материалдар былтыртан бери жаткан. Мен жардан бери албай калышым үчүн жасашты. Кардарларымды, анын ичине Курсан Асановду да коркутабыз дешти. Курсан Асановго жана мен коргоп жаткан башка кардарларыма басым жасоо ыкмасы болду. Айткулов кармалышын мыйзамдуу деп тапкан сот чечимине ишти козгогон тергөөчүгө өзү жана уулу тууралуу жалган маалымат бергендерге карата тийиштүү мекемелерге арызданарын айтты. Ага коюлуп жаткан айып негизсиз экенин кошумчалады. Адвокат 22 августта Бишкек шаардык милициясынын тергөө абагына камалган. Анын үстүнө жергиликтүү тургун 2018 жылдын сентябрында арыз жазып, $5,500 алдап кетти деп айыптаган. Жактоочуга жаза кодексинин 204-беренеси алдамчылык боюнча шек саналып жатканы тууралуу маалымдама берилген Бишкек милициясы кабарлаган. Адвокаттын 32 жаштагы улуу Азамат Айткуловду алдамчылыкка шек саналып жатканы жөнүндө расмий кабар таратылган. Айткулов милициянын кызыкчылыгын саткан деген негизде кызматтан алынган Курсан Асановдун адвокаты. Асанов 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынан кийин иштен алынган, деп Багыт КЖ гезити өз пикирин коомчулукка жарыялаган. Атамбаев мамлекеттин башчысы болгучу Айзимбек Бекназаров, Аликбек Жекшенкуловдор сыяктуулар менен жакшы мамиледе болгон. Президент болор менен эски досторуна болгон ысык мамиле сууп, 2011 жылы президенттик шайлоодон өтүп алган соң булар менен катышпай, кайдан көрдүм кара эшектеп бүт бийликти өзү жалгыз алгансып, ак үйгө жакын жолотпой койгон. Атамбаевдин иши боюнча сурак бергендер менен кылмыш иши козголгондордун тизмеси өткөн жумада да уланды. Коомдук ишмер Азимбек Бекназаров Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгына күбө катары 2 саат бою сурак берип чыгыптыр. Ал тергөөчүлөр мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге байланышкан суроолорду бергенин айтат. Алар мага качан акыркы жолу жолуктуңуз эле, качан көрдүңүз эле деген суроолорду беришти. Күбө катары деп чакырышты. Мен окуяга катышпасам, көрбөсөм эмнеге күбө болом деп агынан жарылды. Балким Атамбаев менен президент боло электе бир кезде дос болгону үчүн сурак берип жатабы? Болбосо башка прокурорлор Аида Салянова, Интира Жолдубаевалар сурак берип жатат. Бекназаров деле бир кезде башка прокурор болбоду беле деп сурап жатышабы? Жогорку кеңештин мурунку депутаты Садыр Жапаровдун уулу Дастан Садыр уулу 27 жашында көз жумду. Бул кабарды жарандык активист Мелис Аспеков тастыктады. 22 августта саат 22:00 чамасында Ала Мөдөндөгү 5 күнгөй айылында маркумдун башкаруусундагы мотоцикл менен жеңил автоунаа кагышкан. Окуядан кийин маркум ооруканага жеткирилип, бүгүн 26 августта эртең менен жандандыруу бөлүмүндө көз жумду. Ал эми жактоочу Шарабидин Токтосуновдун маалыматы боюнча жол кырсык 2 күн мурун болгон.